Алла жолуна чыгуунун артыкчылыгы. Дәвәт дин жеткирүү 44. Анас радиаллаху анху риваят кылат. Расулулла саллаллаху алейхи вассалам айтат: Алланын дини, башкача айтканда, дәвәти үчүн мени ушунчалык коркутушту. Антип эч кимди коркутушкан эмес. Алланын дини, дәвәти үчүн мени ушунчалык кыйнашты. Антип эч кимди кыйнашкан эмес. Кээде 30 күн жана 30 түн өтүп кетет эле. Менде да, Билалда да, Билалдын колтугуна бадат турган кичине тамакты эске албаганда, тирүү жан азыктана турган эч нерсе жок болуп калар эле. Анас радиаллаху анху риваят кылат. Расулулла саллаллаху алейхи вассалам айтат: Алланын дини, башкача айтканда, дәвәти үчүн мени ушунчалык коркутушту. Антип эч кимди коркутушкан эмес. Алланын дини, дәвәти үчүн мени ушунчалык кыйнашты. Антип эч кимди кыйнашкан эмес. Кээде 30 күн жана 30 түн өтүп кетет эле. Менде да, Билалда да, Билалдын колтугуна бадат турган кичине тамакты эске албаганда, тирүү жан азыктана турган эч нерсе жок болуп калар эле. Анас радиаллаху анху риваят кылат. Расулулла саллаллаху алейхи вассалам айтат: Алланын дини, башкача айтканда, дәвәти үчүн мени ушунчалык коркутушту. Антип эч кимди коркутушкан эмес. Алланын дини, дәвәти үчүн мени ушунчалык кыйнашты. Антип эч кимди кыйнашкан эмес. Кээде 30 күн жана 30 түн өтүп кетет эле. Менде да, Билалда да, Билалдын колтугуна бадат турган кичине тамакты эске албаганда, тирүү жан азыктана турган эч нерсе жок болуп калар эле. Тирмизи.